Кичи мекени мен Ош областына караштуу Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн Мамажан айылында туулуп өскөнмүн. Үй бүлөлүүмүн, 2 уул 3 кыздын атасымын. Айыл чарба багытында баштаганмын биринчи. Өзүмдүн каражатымдан бул логистикалык центр курганмын. Ошол Жоош айыл өкмөтүнүн Мамажан айылына 40ка жакын өзүбүздүн точкабызды ачтык. 500ге жакын жумуш ордун түздүк. Өзүбүздүн техникаларыбыз менен жалпы бул сапаттуу күйүүчү май каражаттары менен элди тейлеп келет. Акыркы кырдаалдарды карап туруп, мен дагы жөн отура алган жокмун. Ушул жалпы эле кыргыз мамлекетине салым кошоюн деген ой максатта ушундай чечимге келдим. Бул парламентке келип, чоң-чоң долбоорлорду иштеп, инвесторлорду тартып, ички өнөр жайды көтөрө турган болсок, канчалаган жумуш орундар түзүлмөк, сыртка кеткен миграция токтомок, өзүбүздөгү өндүрүштү колдоп бере турган болсо биздин өкмөт, биздин мамлекетибизге дагы өтө чоң пайда болмок. Ошого окшогон нерселерди ойлонуп туруп, мен ушундай депутатка барганга аттандым. Мен өзүм жеке ишкер катары айта алам, салык кызматы менен тыгыз байланышабыз. Салык кызматындагы көп мыйзамдар чийки, кадрлардын деңгээли төмөн, ошого окшогон мындай кескин түрдөгү чараларга барышыбыз керек. Ишкер менен мамлекеттин ортосунда чоң көпүрө болуп, мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Себеби мамлекетти бизге окшогон ишкерлер көтөрөт. Налогту бизге окшогон ишкерлер төлөйт мамлекетке. Ошонун негизинен пенсия болот, пособия болот. Ар тараптуу мамлекетке кошкон чоң салымыбыз болот. Жалпы эле Кыргызстандагы өндүрүшчүлөргө, жеке ишкерлерге чоң-чоң шарттар түзүп беришибиз керек. Кандайдыр бир деңгээлде Мекеним Кыргызстан партиясынын программалары менен менин өзүмдүн идеяларым, менин өзүмдүн программаларым, жакындыктары бар болгон үчүн ушул Мекеним Кыргызстан партиясы менен чогуу барууну чечтим. Мен өзүм жөнүндө айтсам, ар дайым бир нерсе менен алек болуп жүрөм. Изденүү менен болушунча дагы жаңы идеялар менен аз уктайм өзү. Ошону менен бирге эле спортко кызыгам. Жаштайыман өзү спорт менен чоңойгонмун. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга дегендей, бул сөздүн мааниси өтө терең. Ошон үчүн биз бул кыргыз мамлекетинин ар бир ата уулу ата журтту ыйык сактаганга милдеттүүбүз.